Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу элдер. Кандайсыңар? Мына бул жер Кумбел жайлоосу, Алтын тоонун сол капталы, жанагы Кургак сай. Караңыздар эми тетигинде мына жайыт, бизге жайыт тартыш болуп, суу тартыш болуп, мал оттогонго кыйын абал болуп турган учурда тетигинде тоо борлорун, кара топуракты бастырып, үстүндөгү көк чөптү бастырып, тетигинде шагылдар төгүлүп атат да. Мына жайыттар комитети дейбиз. Жайыттар комитети ушуларды карабайбы? Мынакей. Тиякта техникалар турат. Тигинеке өзүңүздөр деле мына күбө болуңуздар. Мен калп айткан жокмун, чын эле айтып жатам мына. Тоонун, биздин жайлоонун, мына. Жайлоо деген эмне? Бул жайлоо деген бул жаратылыш, койну, табигый чөп, табигый бул сулуулук да. Ушунун баарына биз мына жанагы адамдын бетине бирөө барып бычак тилсе шырам кылат да. Биз деле ушул жердин үстүн монтип, оюп, мына мындай кылыпчы. Мына оюп, касып, чуңкурларды кылып, шырам кылып атпайбызбы? Бул өзү туура эмес негизичи, мынакей. Ушул темп менен кетип отурса, могу Кумбел жайлоосунун келечеги жоголот. Жайлоонун келечеги жок болгондон кийин Жергетал айылынын тургундары, жашоочуларына келечектин эмне кереги бар? Тигине мөлтүр кашка суулар агып атат. Ошонун баарына биз өзүбүз балта чаап атабыз. Аккан булактын агымына балта чаап атабыз да. Эми муну 100 айтып, 1000 айткан күндө деле баары бир эч кандай жылыш болбосо керек. Мына караңыздар, бир кезде моунун баары тең жапжашыл чөп. Тимеле мал оттоп, ото чөптөр сонун чыкчу да. Мына азыр анын бири жок мына. Сахара чөлүндөй эле болуп баратат. Мына Алтын тоонун жарымы жок экен. Алтын тоонун жарымы жок. Ар жака кете турган журтка, жайлоого жолдун баары жабылып калган, таштар кулаган, аттырган. Жардырганда жердин баарына таштын баары кулаган да. Тигине өзүңөр көрүп атасыңар, чоң-чоң таштар. Алтын тоонун теңи жок. Жолдор бүтөлүп калган. Жайлоого келели деген тиги чабандар өтө албайт. Мына тер десек ыйлап атышат деген. Эмне баягы эле карапайым элге күч келип атат да бул жердечи. Мына бул жерде жашап түнөп алтын казышат. Мына жерди жардырган, тоон, алтын тоонун жардырганда кулаган таштар могу бар да. Мынакей көрүп атасыңар. Азыр мына бул машина менен араң өтүп келе атабыз. Мына дөңгөлөктүн баары уштукуй, таштары курч. Кирип кетип атат. Баягы бала кездеги алтын тооңор жок. Жарымына. Ушинте берсек жайыт эмес, жайлоонун балекети жок болот, Кудай буйрса. Мына кокту мурун сонун жайлоо болгон да. Эми караңыздар. Бияк жайлоо мелтиреген жайыт эмес. Мындай адам көзүнүн жоосун ала турган природа эмес эле бияк деген жанагы эле свалка болуп калган да. Мына кыргыз элибиздин, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигинин кайдыгеринен ушундай сонун жайлоолор бузулуп, ушинтип ырайы бешенеси кетип атат. Жаратылыштын баркына жетпей атабыз. Башка элдер болсо Сахара чөлдө каякта бир эл баспагандай жерлерди суктанып жашап жүрүшөт. Бизде карагылачы, бейиштей жерди талкалап атабыз. Мына сууну тосуп салганбыз. Суунун азыр кирин айтпагыла.
Маяктан мына мултоону жардырган. Андан ыргыган таштар, топурактар бул сууга түшкөн. А суунун мокочосун айтпагыла. Тунук эмес. Капкара кир. Ушул кантип болсун да. Негизи адам баласы ушундай жаралган турбайбы? Талкалап, жоюп, жок кылып. Муну деле көрбөйт болчубуз. Былтыр мурдагы жылдары жакшы эле болгон. Анан бир кышта уже ушунча касылып кеткен да. Жайлоонун түбүнө жеткен. Мына көчүп бияка Байкемдин журту ушул жака отурукташып. Мен кенеден бери жагы дегенде 30 жыл болду. 30 жылдан бери ушул жайлоодо жашашат. Аран көчүп келаткан көчтү огош бетир түйүшкө салган алтын чайкагычтар. Алтын деп ал анан тын деп ат эле айтып тургандай. Алып эле тынат экен дагы. Баягы жаратылыш ошол бойдон калат экен. Свалкадай эле. Урматтуу элдер, мынакей. Азыр мен атайын келдим да, алтын тоонун кырына. Мен бала кезде. Муну тоо жап жашыл болгон бүп-бүтүн тоо болчу да. Бүп-бүтүн тоо болчу мынакей. Азыркы кебетесин карагыла да эмчи. Мына моуларды карагыла, касылганын карагыла. Адамдар кичине ойлонуп коелчу. Мына моо зээнин кейитте, жанын кейит. Байкуш тоо жок, мына жок. Мына карагыла эмчи. Мына. Алтын тоон калбай калган турбайбы? Алтын дейсиңер, алтындан мынакей. Мо алтын тоо мына жарымы жок мына. Тетакта жүрөт мына. Мо алтын тоон тетак чуңкурдун тетактын тереңдиги 50 метрден ашат да. 50 метрден 80 метрдин ортосу да. Мынакей. Касып жок. Тоонун теңи жок. Мына кара таш, көк таш, ак таштан башка, кызыл таштан башка эчтеке жок. Мына алтын деген баля болбоду. Ушинтип отурсак биз жайлообузду ушинтип аринге тебелетип тепсете берсек, көзү көргөнгө, кулагы укканга, мээси иштегенге эле ушинте берсек, бизде келечек болобу дейт. Мына мелтиреген сонун жайлообуз бар эле. Илгерки касып кеткен тигине тетактагы Кумбелдин аягы, Саржон суунун аягы куму кумдай, шагылы шагылдай жатат. Ошол куму кумдай, шагылы шагылдай жаткан жерлерге азыркы эле биздин айыл өкмөттү, жанагы айыл башчы болуп иштеп аткандарды, депутаттарды алып келип туруп ошо шагылдын үстүнө жашагыла деп бозуй тигип туруп отургузгачы 1 мүнөт чыдаа бербей экен. Көчүктөрүнөн муздак сыз өтүп туруп, белдери талыганда, ташка талытканда, анан ошондо ойлонот да, эстерине келет да. Мына бул жерде аттырып отуруп, мына аттырганда, мына тетик дамбага түшкөн бул. Дамбанын ичинин кирин айтпай эле коелу. Туптунук суу агып кирип атат дейни. Туптунук суу агып кирип атат, бирок шалтактаган суу кайра ар жагынан чыгып атат. Бул эми кандай жакшылык эми? Бул биздин айылдын келечегине балта чабылган да бул. Негизи жашоо оор эле болуп барат негизи. Жайлоонун жашоосучу. Анан биз келип алып кочкорлуктар келет экен десе, кочкорлуктар келбесин деп жайлообузду талашып коебуз бөлөк элден. Карагылачы эми муну, карагылачы. Эчтеке жок. Моякта кандай сонун природа бар эле, эч бала жок. Кол коюп бере бергиле жанагы комиссия мүчөлөрү, депутаттар, айыл өкмөт баш болуп 5 миллион сомго алданып ушундай канча миллиардтаган жерди ойдура бергиле.
5 миллион акча үчүн кенедей жерди алдатып отурабыз. Жайытка тиешелүү жерлер мунун баары. Булар бүт жашыл чөп, кара топурак чыккан жерлерди бүт тетигинде шагыл таштар менен бастырып салган да. Мына башы тетигинден башталат, үйүлгөн топурактан башталат, тетиги шагылдан башталат. Таштар бүт. Карай бериңиздер акырында, мынакей. Ортодо мына үймөк болуп, мынакей. Бүт жайытка тиешелүү коктуларды, боорлорун мындай таштар менен, шагылдар менен толтуруп келатат алтынчылар. Мына азыр алтын тоонун чокусуна келдик. Мына жардырганда жер байкуш кантип түтсүн. Момча ачылып жарылып кеткен. Мына караңыздар. Жарылып кеткен. Темирдей бекем таштар жарылган, Мейли го жарылса жарылсын. Ал эми мына бул жерде журт, биздин журт. Тетигил жерлерде мына чоң таштар. Мына чоң таштар ыргыган да. Тигине. Мына моунда турат. Муноонда турат мына. Мына моул таштар ушу аттырганда ыргыганда, ушул алтын тоон аттырганда ыргыган. Мына могу карагылачы кандай көлөмдөгү таштар, Карагыла тетак. Эми булар акырындык менен өйдөлүп кетип бараттыр, урматтуу элдер. Аркы тетиги мына төргө жетет, тетиги төргө, көк төргө жетет. Төрдөн ар жагы долон, долондон ары уже аны тетиги көк тоого жетти дегенче уже сөз жок, уже тетиги көк тоодон негизи жерге тал, айылына карачи, куйбушуп, жалгыз терек 5 айылга кыскасы. Тети могу көк тоолордон түбүнөн булак чыгып, ушул булактар чогулуп барып, ошо килейген канча миңдеген адамдардын жанын сактап багып келатат. Азыр эми мына момундай ситуациялар болуп турса, момундайлар болуп атса, тети көк тоону деле коргой албайбыз, урматтуу элдер. Эртең макул, мен азыр жаным кашайгандан айтып атам мунун баарынчы. Эртеңки күнү мен деле көчүп кетем башка жергечи. Бирок мен көчкөнүм менен канчалаган адам көчө албайт да. Канча миңдеген адамдар бар. Анын баары эле барган жерден багын таппайт. Мына көрдүңүздөр. Ушуга жанчыдагыс окуялар болуп атат. Кудай, эмне кылсак дагы жаратылышыбызды коргосок жакшы болмок да.